Такталбаган аймактагы кыргыз тарап пайдаланып келген көрүстөнгө курулуп жаткан бастырма чек арадагы пикир келишпестикке себеп болду. 23 январ күнү Карабак айылы менен Тажикстандын Баткен айылынын тургундары чек арага жакын жерге чогулушкан. Бул курулушубуздун максаты биздин аксакалдар, жашы өтүп калган инвалид бар, башка бар, ошолорду жаан чачындан күндөн сактануу үчүн гана курулган нерсе. Ошону тажик туугандар келип, муну бизден уруксат албай силер курупсуңар, муну бузгула деди. Ошондон улардын жамааты, раистери, эли көтөрүлүп келди. Биздин эл дагы келди берге, пограндар келди. Узуну бир 12 метрдей, туурасы 6 метрдей мындай навес курулуп, ошол жерде көлөкөдө жамгыр болуп калат, адамдарды алып келип топурак таштап учурунда. Ошол курулушту силер курулуп атыпсыңар деп Тажикстандын заставаларда жана пограндар келип көрүп калышы, ошону эме кылышкан экен. Ошол боюнча кече макулдаштык. Жамаат менен сүйлөштүк, баардыгыбыз макулдашканбыз. Бирок ошол курулуш курулуп атат деген шылтоо менен алар келишти. Учурда такталбаган аймакта абал тынч, бирок көрүстөнгө курулган курулушту бузуу же ордунда калтыруу эки тараптын акимдеринин жолугушуусунан соң чечилет. Макулдашып сүйлөшүп, эртең суббота күнү же эли болбосо понедельник күнү жолугуша турган болушу, жолугуш чечилгенден кийин бул тарап же курулуш бузулбашы. Эки эле маселе бул жерде. Ошол жана кичинекей навес боюнча эле болгон талаш. Башка жер боюнча башка талаш тартыш жок аларда эле. Ар ким өзү пайдаланган жерин пайдаланып келе жатат. Жергиликтүү тургундар бул сыяктуу маселелерге чекит коюп, көрүстөндүн айланасын тосуу керектигин айтышууда. Эгерде бул курулушту бузуу чечими чыкса, анда жарандардын ортосунда чоң чыр-чатакка алып келүүсү мүмкүн дешет. Биз күйүүтүздөн сүйлөп атабыз. Бул жер биз ата-бабалар тынчасын деп атабыз. Эртеби кечи биз дагы келебиз бергечи. Ошон үчүн баардык мусулмандар, баардык өздөрү эл түшүнүп турат булар дагычы. Түшүнгөнү бар, түшүнмөгөнү бар, бир эки таш алакынын аркасынан болуп атат. Бул өтө бир уруш жаңдалды көтөрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн биз тынчтык жолунда биздин жерибиз такталыш керек, биздин жерибизге документ болуш керек. Биз ошону требуйт этебиз. Бүгүнкү күндө көрүстөн жайгашкан жерди кыргыздар пайдаланышканы менен кайсыл тарапка таандык экени чечиле элек. Эки тараптын чек ара кызматтары такталбаган аймак тартибинде кайтарып келишет. Тиешелүү чечимди ушу дүйшөмбү күнү кабыл алабыз деген чечимге токтолуштуралар. Биз болсо качан ушу бизге чечим кабыл алып, мынандай чек ара мынал жерден өтөт, мындай кайтаргыла дегенге чейин биз мурдагы бүгүнкү күнү кандай кайтарып келсек буга чейин ошол боюнча чек ара кайтарууну уланта беребиз. Бул жерде дагы бир жолу айтып кетейин. Бүгүнкү күнү кыргыз-тажик чек арасынын көп жерлери тактала элек, ошол эле такталбаган жерлердин бири деп эсептейбиз. Баткен облусу Тажик Республикасынын 8 району менен чектешип, чек аранын узундугу 673 чакырымды түзөт. Анын 436 чакырымы такталбагандыктан жыл сайын чек ара жаңжалдары жүз берип турат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.